Үйүңүз кут болсун, топтор болсун, ошондон агарып көрүп, жакшылыктар алып келген үйлөрдөн болсун. Саламатсызбы? Дагы бир жолу мен да Коңузбекем, Кызкоюн. Ак өргөлүү болуп турсуз. Үйүңүз алган үйүңүз жалаң жакшылыктар болсун, тойлор болсун. Анан эми алгач өзүңүз жөнүндө кыскача баяндап өтүңүз. Мен Оразалиев Жылдызбек, 1991 жылы төрөлгөм. Мен бул келечекте деген интернеттен эле мындай эмеден ютубтан эле көрүп калдым. Анан көрүп калып алгач атам айттым, ушундай үй алса болот экен десем, атам мен чогуу келдик бияка. Анан келип эле ошондо эле сразу эле биз ишендик дагы. Эми төктүк, 500 миң төктүк. Еще ошону төгүп кеткенден кийин эле бизди очередке жазды. 272 болуп очередке турдук. 6 айда келет экен дейт очередтен. Биз 6 айга жеткен жок. 4,5-5 айда чыкты да очередчи. 4,5-5 айда чыкты. Ошо бүгүн алып отурабыз, буюрса. Бир эме плюс жагы документти эмеден өзүң атыңа өткөзүп берет экен. Ошол жери мага ыңгайлуу болуп атат да. Бул жерде азыр мынакей ошол документация боюнча болуп атат окшойсуздар. Негизи эле сиздерге эң көп берилчү суроолор кайсы? Ошол эң көп берилчү суроолор. Ишенсе болобу деген сөз. Болобу ишенсе? Ишенсе болот. Кантип ишенсе болот? болот? Оригинал документтер бардыгы мына живой пример катары Жылдызбек мырза турат. Ошол эле карапайым атам болуп эле келип эле жазылып, үйлүү болуп атат бүгүн. Демек документти бул байкеге азыр мына өтүп, бүгүн оформление бүгүн 3 август бүгүн үйдү алып атат. Мына акчасын берилип, бардык процедурный моменттер бүттү, үйлүү болду. Бүтөн мен барып үйүнө жайгашып алып жашай берет. Ай сайын келишимде түзүлгөн төлөмдөрдү каттырып кете берет. Вот эмне айтып атышат да, көбүнчө оригиналы эмнеге бул сатып алган адамда болбойт депчи. Буга кандай жооп бересиз? Ар бир нерседе кепилдик керек да. Биз деген чоң очогон сумманы 75% деген биз каржылап берип аткандыктан, экинчиден бул Жылдызбектен же башка мүчөлөрдөн документально подтверждение, то есть акча төлөй аласыңбы, төлөй албайсыңбы деп сурабай туруп эле паспорттун негизинде эле очогон сумма акча берип аткандыктан бизге кепилдик керек. Ошол себептен бул оригиналдары бизде эле болот, хранилищада сакталат, төлөп бүттүм дегенден кийин кайра кайтарылат. Эгер ошол төлөп бүткөнгө чейин пропискага турам же бир нерсе иш кылам десеңиздер, келиңиздер, справка жазып беребиз, сол менен каттырып пропискага тура бересиздер. Демек компаниянын шарттары ушундай экен. Шарттары ушундай. Канча суммага келишимге келдиңиз? 2 миллионго келишимге келдим. 2 миллион деген бирок азыраак болуп калат экен да. Мен ойлонуп калдым, үй алып атканда, үй издеп атканда болгон көбүрөөк эле суммага жазылып койсом болмок экен депчи. Бул жөнөкөй эле турбайбы. Мисалы үчүн 2 миллионду аласың, ай сайын төлөп келгенде мен азыр мисалы үчүн 14 миңден төлөп атам да. 14 миң мисалы үчүн квартирага деп төлөп жатсаң 14 миңден азаттык биз өз үйүбүзгө төлөп атабыз. 14 миңден жакшы эле. Бир кандай десем, болбогондо 2 же 3 миң сомдук айырма менен бир чоң үй алганга мүмкүнчүлүк болот. Ошо мен башында ойлонуп калдым да. Эми кийин ойлонуп калдым, башында ойлонгон жокмун. Кийин эле полный эле болгон суммага жазып салсам болмок экен деп. 28 миллион деп. 2 миллион 800 миңге жазып салсам болмок экен депчи. Ошо кийин ойлонуп калдык эми. Биягы деле Кудайга шүгүр. Энкидес. Бут катсаңыз да өзүңүздүн үйүңүзгө карасыз дегенде. Пригородныйдан 5 бөлмөлүү үй алдык. Жакшы, Кудайга шүгүр. Район жакшы экен, тынч экен. Ошол. Өзүңүздүн мисалы досторуңуз бар, батирде жашаган туугандарыңыз, бөлө мен ошолорго айтам элем, келечекке келиңиздер, жакшы суммага үйдү ишенсеңиздер болот экен. Азыр мына бүгүн биз үйдү алып отурабыз, буюрса баары жакшы болот экен. Анан башта мен деле анча деле эме кылган эмесмин, көңүл койбой элечи. Бирок баары жакшы болот экен да, аягда кетип мына үйдү алып отурабыз. Анан немелер көбүнчө жакшы ишенбейт экен да, мындай тапкан кишилеринчи азыр биз үйдү алып атканда казакалар да ишенбейт, бияктан документтер бербейбиз, качан акчаны алганда беребиз деп ушинтип ишенбегендер болот экен да көбүнчө. Анан кантип ишендирдиңиздер? Анан ошол жакта юристтер, сиздер жиберген юристтер менен сүйлөштү, ага деле ишенген жок. Анан ушу келдик. Ошо акчаны алча документ ошол байкенин өзүнүн колунда болду, бизге берген жок. Анан келгенден кийин документ алып акчасын бердик. Демек бул компания жөнүндө булардын баягы адамдардын түшүнүгү жоктугунан болуш керек. Түшүнүгү жоктугунан элдин баары эле баягы
сатсам дагы наличка сатам же документ берсең кооператив бул эмне деген бул алакет жөн койду бизге да аябай чалышат. Сен мошенниксиңби, алдамчысыңбы деп сурашат. Жок, бунун баары эле жөп жөнөкөй процедурный момент, просто ошол 1-2 саат эле убактыңызды сабырдуу болуп күтүп туруңуздар, акчанын баары берилет. Бир да нюанс болбойт, оформление болгондон кийин акча берилбей калды деген учур такыр болбойт. Оформление болот и сразу эле акчаны алышат. Ооба, акчасын ошол бир процедурный момент бар, бир 2-3 келишим бар мүчөбүздөр менен түзөлө турган. Ошол учурда эле күтүп турсаңыздар эле акчаңызды алып туруп кетесиздер. Башында ойлоп калдым, оформление дегенде бүгүн эртең менен чалды. Эми оформлениясында бир жок дегенде 2-3 күн болот керек деп, жандай эмес экен, бир эле күндө бүттү. Бир күндө эмес, бир сааттын аралыгында бүттү да. Эртең менен чыктык, мына саат 2 болуптур, уже 4-5 сааттын аралыгында оформление бүттү, документтер өз колубузга алды. Себеп дегенде мындай да, бул юристтер өздөрүнүн жумушун так билет. Биз ал документтерге жар жак бир жака кичине өзүбүздүн баягы мүмкүнчүлүгү көп жете бербейт, ошондуктан көп нерсени вопросторду ар ким баягы айтат го, чумчукты сойсо да касапчы сойсун деген сөз чындык. Ошол себептерден биздин компаниядан ишеничтүү лицо катары биз ушу юристтер менен иштешебиз. Анан ал өз иштерин ушундай линияда алып барышат. Дагы өзүңүздүн кыскача биздин кооперативде болгон ыраазычылыгыңызды 2 сөз менен айта кетиңиз. Мен Сиздердин корпоративдик ыраазычылыгымды эми ыраазымын. Сиздерге да рахмат, ушинтип көпчүлүк эмелерди, кардарларды үйдүү кылып келатканыңыздарга чоң рахмат. Келиңиздер, келечекке үйдүү болуңуздар. Ошол эми башка да дейбиз. Сиз дагы Адилет мырза ошол жактан орун басар катары жалпы бизди көрүп аткан элдерге өзүңүздүн 2 сөзүңүздү айтып койсоңуз, сунуш же келиңиздер, катталыңыздар, баары ачык айкын, баардыгы өзүңүз ойлогондой эле иш бүтөт. Келиңиздер, катталыңыздар, коркпоңуздар. кепилдик бересиздер. Кепилдик берилет. Ишеничтүү экен, негизи ишенсе болот. Ошол. Баары ишенич керек экен, коркпой эле келип эле каттала бериш керек экен. Орустар айтмакчы, рисковать этиш керек экен. Башында 6 ай деген бизге делечи, эми 6 ай качан өтөт десең, 6 ай бат өтүп кетет экен. Мисалы үчүн 6 айга жетпеди, биз ошо 4,5-5 айга жакын эле чыгып калды. 4,5-5 айда уже чыкты да. Югут болсун. Сизге да. Чоң рахмат. Югут болсун. Жалаң жакшылыктар болсун үйдө.